Наезд пешеход болдун. Наезд пешеход скорыйдан. 이거 바람가 뭐. Бишкектин Чүй жана Калга Киев көчөлөрүнүн кесилишинде батышты көздөй бараткан Honda Fit унаасынын айдоочусу жөө жүргүнчү өтчү тилкеден жолоочуну сүзүп алды. Ошол маалда артынан удаа келаткан Деу Матизин айдоочусу Фиттин арткы бөлүгүн сүзүп токтогон. Бул ончо келет кыздар чагып алып сол жака буруп жатпайбы мен жакачы. А мен аркасынан сүзүп атпайм мунун сол жагы. Бул жака экоустан ушундай кетип атабыз. Үчү калат мен сүзүп атам. Калган алдыңда эмне болду? Жактан чыкты сен. Мына жактан бул жактан. Мен бак кое калдым. Мындай чыга калдым дедим. Мындай чыга калдым. Сен мына жактан чыктың болсунчу. Менби? Аны койдум, чаккан келем. Сен жол киши токтону жабыш калды. Таштында сен жол ташкандасың, жолду жаап калдың. Ошончо эмне машиналар жылдырасыңар ордуңардан. Жылдырбай турбайт белең. Биз скорыйга алып барабыз дегенден скорыйга алып барабыз дейбиз. Сразу салон айланма калды да. Сен көрдүңбү кандайынан токтоп турасың сен? Көрдүңбү? Тик мондай токтоп туруп жабырам. Az mınday жака чыгып кетти. Сен пешеход өтүп бараткан токтогон жоксуң менен. Сен турмуз берип келдим. Мен жолдун аркасынан өтүп келатканмын. Азыр мондайдан турдуңарбы өкмөр? Ошо ордуңардан эмне жылдырбайдар машина? Айтып атпаймын, бул машинасына. Осиги кызды салып больницага алып барам деп атпайбы? Калып кетти машина. Сен тормоз деп келдиңби? Тормоз тээп келдим, Ана тормоз берген машиначы. Мага машина токтоду, мен өтүп бараттым, могу кызды уруп өтүп кеттим. Ошо сен кыздарды 1 метрде сүрбөдүң. Сен мен көзүмөн көрөт, 1 метр сүрүп кеттиң. Сен 1 метр сүздүң менен. Браво. Кайгаланып келгенде пешеход каякта турат, сен машина каякта турат, кыздын жатканы каякта турат. Бери келсең. Пешеходдон өткөн. Акырын, ey. Унаа сүзгөн жабырлануучуга тез жардам кызматы чакыртылып, жаракат алган адамды ооруканага алып кетти. Ал эми патрулдук милициянын жол кырсыктарын иликтөө тобу келип, 2 айдоочуга карата тиешелүү документтерин толтуруп, унаалар айып төлөөчү жайына жеткирилди. Patrulçular Lexus 570 унаасын алдыңкы эшиктериндеги караңгылатылган терезелер үчүн айдоочунун документтерин текшерүүгө алышты. Баштанаппы? Айдоочунун айтымында караңгылатылган айнектер үчүн атайын экспертизанын уруксаат кагаздары бар. Капталкы терезелери заводдон күмүртөлүп жасалгандыктан тазалап салууга мүмкүн эмес. Тажирок болсо сыйрабайсың мына, сыйра да. Сыйрабайсың. Эмне сүрөң сен бу? Тажирок болсо сыйрабайсың бу. Сыйры же мен кетейин деп көмүрөсөт. Протокол түзүп берем. Бу терезе өзү болду бай.
мен еще пленки, покрытие, что это? Пленка, покрытие, шторка, білем. Пленка да тұрады. Покрытие, шторка, білем, өзі стекло. Тұрады? Салоныңыз көрінбейді бе? Білем, жазбайды. Жазқандай. Ошондон закон неге жазып мақұл? Сіздің салоныңыз көрінбейді бе? Камераға фиксировать етіп қойсыз, тартып қойсыз ба? Жоқ, камера тартқан күнделеп сыйырбайдың, қайдан қылса сыйырбайдың. Кайгоолчу терезени тазалоого мүмкүнчүлүгү болбогону менен айып пул төлөөчү протокол жазып берүүгө укугу бар экендигин айтып, Lexus'ту башкарып жүргөн адамдын айдоочулук күбөлүгүн убактылуу алуу чечимин кабыл алды. Захожу, он во дворе лазит. Я говорю, ты кто? Он говорит, ты кто? Я его во двор выхожу, говорю, вывожу из дома. Потихонечку вывожу. Он говорит, я сотрудник милиции. Я говорю, ну и что ты у меня во дворе делаешь? Жену увидел, только разворачивал, у меня сзади пинка, короче, я об двор, об забор ударился. Потом выбежали, начали драться туда-сюда, немножко побил, он забежал вот сюда, вот ворал. По-моему, кто-то из гостей здесь. И вот оттуда не выходит. И вот с тех пор я там ребят поставил, чтобы не ушел. Вас вызвал. Вот как он... На лицо знаете? Да, конечно. Да, я и он, и сын. Бет башы жарылып, кийимдери айрылган адамды мындан мурдаракта белгисиз адам сабап той өтүп жаткан кафеге кире качыптыр. Адамды токмоктоо фактысы боюнча милиция чакыртылып, жабырлануучу менен кафенин ичин карап чыгышты. Тилекке каршы аны сабап кетти делинген белгисиз адам ал жайдан табылган жок. Он сюда забежал, я сюда не убегал. Я ребят расставил. Да не, он назад. Ой, а это нельзя там. Нет, он тоже сюда пойдет. Азамат! Ребята, у вас есть такой вот камера видеонаблюдения, которые заходили, выходили? Вы можете это изъять? Вы говорите, нет. Не, ну вот она, я не работаю никак. Он забежал сюда и вот отсюда не выходил. Кто-то из здешних гостей. Окуя боюнча милиция бөлүмүнөн ыкчам иликтөө тобу чакыртылып, арыздануучу алардын карамагына өткөрүлүп берилди. Мурдаракта көчөдөн бирөөнү сабаган даректе жайгашкан кафеге бир аз убакыттан кийин кайрадан милиция кызматкерлери чакыртылды. Мында эс алуучу жайдын жер төлөсүндөгү кароолчулардын уктоочу бөлмөсүндө жаткан адам каза болуп калган. Мо, эмейлер лишнелер чыкканчы, как соттекилер. Кабыл кылышпайбы? Эралиев Софьян Абдуханович. Ат? Эралиев Абдуханович. 01-12. Братан болсын. Кечен 10 доллар чыккан тууганым болгон. Бияка келип Күбөлөрдүн айтымында каза болгон адам кафе ээсинин таанышы. Ал өткөн күнү эле туулган күнүн белгилеп, ден соолугу жакшы эле жүргөн. Алдын ала божомолдорго караганда маркумдун кан басымы түшүп, жарык дүйнө менен кош айтышкан. 45, 50 болуп калса. Кайсы 53 деди? 53.
Koçu 53-64 koşu koşu tuğum mu? 53'te. Geçe tuğanını aldı. Peki ben katıktım. Ne oldu? Hadi atın oturup. Мондай айтып саламын. Бир түндө жакын убакыттарда 2 ирет милиция чакыртылган даректе бирөөсү белгисиз адамдан таяк жесе, экинчиси белгисиз себеп менен каза болгон. Тартип сакчылары эки окуянын бири-бирине байланышы бар же жок экенин иликтешүүдө. Мына ушул райондо элешет байке. Эмне болду эле? Аты Жайыл деген бала, анан Нурсултан деген бала. Биз бул жакта 2 жыл, 3 жыл болду шалып Москвадачы. Биракта бизде жашап жүргөндө тааныш болуп жок, мындай да сыйлоо. Бул жакта парикмахерская ачкан болчу Месарошадан. Эми тынчтык бербейт. Сиңниме деген болсо, девушкам бол деген. Анан бул мен деген девушкам болбойм деп айтып койду, ал коркуттур. Баягы көргөндө да мына моюду сындырып, мына көрүнбөй ички иштер. Оком эмес, мияка келбейсиң, кел жаңа Кайдендер бар, кел дагы. Бишкектеги кабат үйлөрдүн биринин жашоочулары тынчтыгы бузулуп, коркутууга кабылгандыгы боюнча милицияны чакыртты. Бир батирде жашаган эже сиңдилерди өздөрүнүн таанышы. Тагыраагы кыздардын кичүүсүнүн жигити коркутуп, кире бериштеги эшигин тепкилеп, аларды ар кандай сөздөр менен коркутуптур. Сындырып кеткен тура, аз дагы келип тыкылдатып атасың. Үйдө кичинекей бала бар дедим. Турабысың, түшүнгөн жоксуң, келбейсиңби? Чакыр деп едим, чакырбадым, келбейсиңби? Такылдат, сындырып кетпейсиңби? Өлтүрүп. Потому что ошол момент милиция келип келбейсиңби? Бул порталдан чыгарттыр. Жаңы эле келген кызмет өз. Жайыл. Жайыл. Байке бияқта ким зарыл? Az. Аттасын Жайыл. Ой, байке, мына моуну сындырып коюшту моунучу. Мери сындырып калдым экен, баягы оңдоштуп калгандарчы. Туруп кара, мына кудайга талкуулада кызбек жашайбызда. Кызыма көчө жатат. Кызычудан окутай албайт, кызымчы же нормальныйчы. Бирде моду ушинтип токтоп, мен чордоймун деп жакта. Районду карайм деп ушул районду унчуккан жок, мейли коеюн, адамбыз жашакка мамиле кылып кой, Жайыл кой. Мейли деген сайын күчөп. Бүгүнкү кыз чектен ашып кетти. Эшти көрдүңүз го? Хозяин болсо биз төлөп жүрөт, биз өз квартирада турабыз. Ошо Талас кафесinde жаңы мектеп меселе чалганда, бак коркуп громкиден чалаттым да. Чалаттым, мени келип кетти, ел таштын эле. Девушка, откройте, это я участковый. Аны сизге карап калдым, ага позвоните мне. Жардамга келген тартип сакчылары чырдын себебин аныктаган соң мурдаракта ызы чуу салып кетип калган жигитти телефондон дарегин сурап ошол жака жөнөштү. Бейбаштыкка шектелип жаткан жигит качып кетпей, кайгуулчу менен жолугушчу дарекке сөзүнө туруп, өзү келип, окуя боюнча айтып берди. Кандай эмемен кармайсыңар? Я кымака жалап болуп көрдүңүзбү? Сен эмне деп угрожает? Мен сен вообще тиешим Азыр сен чалганда байкелер өздөрүн укпады. Сүрөшкүм келип, Сүрөш байке өзү мен турабыз сөгүнүп мен сени. Өзүң уктуңарбы байке? Бир алып Биз кантип атабыз? Ортодогу түшүнбөстүктөн чыккан кыз жигиттин талаш маселесине милиция бөлүмүнөн баа берилмей болуп, алар андан ары тергөөчүнүн иш бөлмөсүнө жеткирилди. Сен отур. Sen anda hemen gelir batpaysın konuşup batpayt. Не знаю, либо таксист украл у меня документы, либо я сама их потеряла. Ваша собака? Да. Кайгоолчулар көчө боюнда ити менен отурган аялды белгисиз адамдар тоноп кеткендиги боюнча келишти. Аларга айтылган маалыматта Фучик, Ленский көчөлөрүнүн кесилишинде тоноочулук кылмышы катталып, жабырлануучунун чөнтөк телефону менен паспортун белгисиз адам алып, из жашырып кетиптир делинген болчу. Бирок тартип сакчылары келген маалда жабырлануучунун чөнтөк телефонун эч ким албаганын, болгону өзүнө таандык паспортун жоготуп таба албай жаткандыгын айтып берет. Уважаемая, куртка снимайте куртку. В смысле куртка снимайте? Куртку видите? Жабырлануучудан арыз алуу үчүн аны милиция бөлүмүнө алып бармак болушканда колундагы ичип жүргөн алкоголдук ичимдигин калтыргысы келбей коет. Мындай акыбал менен патрулдук унаага отурууга болбой тургандыгын түшүндүргөн кайгоолчулардын сөзү анын кулак сыртынан кетип, өжөрлөнүп туруп алды. Держи тогда.
Алло, пивас, нема сен? Если будешь так делать, еще хуже заявление начальству напишу, понятно? Ну ладно, давайте. Нет, собака едет со мной, это моя собака, садись. Куртку снимайте, куртку. Я не сниму. Пойдем. Пошли. Ничего не Шарик. махнули. Идем, идем. Иди ко мне, мой золотой. Идем. Он ко мне пойдет. Вот такая, да, у вас милиция в Киргизии? Не Да? материтесь. Едет 3 часа, протокол составлю, лечит. Не материтесь, хорошо? А ты что думал, в сказку попал? Не надо без матов, надо будет без матов. Собака у меня чище, чем твои носки в штанах. Вместе с собаками садитесь. Пошли, идем. Пойдем. Пойдем. Не надо трогать. Пойдем, пойдем. Нормально, браво. Ну, конечно, больше. Слышь что? Убери вот это, сейчас сломаю. Милицияны тоготкусу келбеген аял андан бетер албууттана бергендиктен жанында коштоп жүргөн ити менен кошо бөлүмгө жеткирилмей болду. Милиция кызматкерлеринин атайын үй жаныбарларын коопсуз жайга салып жүрүүчү капасы болбогондуктан аял итин бооруна бек кучактап кетип баратты. Что случилось? Объясните. Что случилось? Еду от друга. Такси вызвала. Так. Либо я паспорт оставила, либо потеряла, не знаю. Либо украли. Вы точно не знаете, да? Нет. Но мне надо найти. Какой такси вызвали? Частный или так? Не помню. Друг вызывал. А, друг был. Остальное все в порядке? Ну, как видишь, жива-здорова. Собака со мной. Я тоже. Поверьте, моя собака вкуснее, чем ваши носки пахнут. Кстати, это все записывалось. Пойдем. Пойдем. Пошли. Пойдем. Она. Запрещено, что ли? Да вы что? Мне 30 лет, мне все запрещено. Оставьте бутылку на улице. Нет. Здесь, вот Джонатан Берехой этот. На каких основаниях? Я имею право, мне 30 лет, понятно? Оставьте на улице. Я не оставлю, у меня и собака здесь. Ладно, собак, бутылку оставьте. Не оставлю, я никого убивать не собираюсь. Нельзя с бутылками, спиртными напитками нельзя здесь. Как ваш величит? Пиво оставьте, потом возьмите. Оставьте на улице, я вам говорю. Потом возьмите. Нельзя спиртными напитками здесь годы находиться. Милицияга өзүн Орусиянын жараны болорун кайра эскерте берген аял бөлүмгө да колундагы бөтөлкөсү менен киргиси келип, бир топко чейин ажаандыгын көрсөттү. Анын оюнда жашы 30дан ашкан адамдар каалаган жеринде спирттик ичимдигин ичсе боло берет экен. Я оставлю, я не трогаю. Надя, оставьте, пожалуйста. Вы оставьте. Как будто бы я наркотики здесь употребляю. Снимите их тоже. Всех снять. Что случилось? Документы у меня украли, понятно? Вы целый час ехали. Я на улице сидела, на трассе, со своей собакой. Ну что домой не идешь? А как я пойду? Мне же надо сразу определить. Я гражданка России. Ну, депортируем в Россию. Да давай, депортируй. На каких основаниях только? Депортируешь-то, дорогой. Здесь Твои жены и дочки работают без тебя тогда. алкашей здесь хватает. Да ты что? Да. Бедолаги. Зато твои дочки там пашут, как папа Карл. Сюда, второй этаж. Может, ты выключишь? Не надоело с ним?
Колундагы сырасы түшүндүрүү жолдору менен таштандыга ыргытылып, экинчи кабаттагы тергөөчүнүн бөлмөсүн көздөй жөнөшөт. Өзү менен кошо үй жаныбарын ээрчитип кирерин күтпөгөн нөөмөттөгү тергөөчү арыздануучуга итин сыртка чыгаруусун өтүнсө, жанынан артык көргөн жаныбарын өзүнөн алыстата албасын айтып, көшөрүп туруп алды. Саламатсызбы? Ит менен бөлмөгө киргенге болобу? Ит эмес. Ит менен болбойт деп. Девушка, Это моя собака. я не спорю, что это ваша собака. Что вы сделаете? Собаку? Мы сейчас вызовем ветеринара. Давайте. Чакарчи, службами. Давай. Эта собака умнее, чем ты. Понял? Значит, Не надо меня так дергать, понятно? А что, вы их снимаете? Дергают меня. собаку убирать. Собака умнее, чем вы, понятно? Зайдите, говорю. Собака умнее. Она со мной зайдет. Она в машине ехала и сидела с Михой. Понятно? Да. Ал. Мусор кетпейт. Талқылайт. Сіз отырып, ешкім барыш. А ты что? Негіз отырсыңдар. А? Вот так вы, да, поступаете? Не зря же россияне с телевизором в России так поступают, а? Девушка, вы межнационально не разгоняйтесь. А вы что делаете? Закрываете меня в кабинете и насилуете? Кто вас насиловал? А что вы меня закрываете? Собаку от вас отделяем, дайте. Не надо, вы отделяете? Вот синяки. Чего? Руки убери. Зайди сюда. Я сейчас понял? Верховный суд. Понял? Ошентип милиция кызматкерлерине орой мамиле жасап, итим силерге караганда таптаза деген ойдо жүргөн ажаан аялдын арызы биринчи кабаттагы бөлмөдөн жазылмай болду. Ал ортодо чыр салган аял эки элдин ынтымагына доо кетирген чагымчыл сөздөрдү да айтууга үлгүрдү.